Ал журналист айтып атпайбы? Элеман Карымшаков деген журналист экен. Ал айтып атпайбы? Мен мына журналистик расследование кылдым. Эми тиги тарап неметкен жок, мен бу кантип ага жооп берем деп туруп. Элеман Карымшаков сөзсүз жооп бериш керек. Элеман Карымшаков сөзсүз жооп берет. Ал жооп бергенден качпайт. Биринчиден, Өмүрбек Токтогулович, мен иликтөө деп эч жерде айткан эмесмин. Мен чыгарган материал деп айтканмын. Фрунзе гипермаркеттеринин негиздөөчүсү Болотмамбет Жээнбековдун интервьюсу деп айтканмын. Өзүңүз интервьюда айтып жатасыз, келтектин 2 учу болот деп. Ошол сиз айткан келтектин бир учун бул жактан тапкандан кийин экинчи учун издеп сизге барганбыз. Өзүңүз менен байланыша албадык. Жээниңиз Жаныбек Мырзабаев жооп берип, отуруп түшүндүргөн. Ооба. Бирок аларды камерага айтып бергиле, ошол документтериңерди көргөзгүлө десек, жаа бою качып туруп албадыбы? Мен анан эмне кылайын? Сиздердин болгон жооңуздар менен чыгардым. Себеп дегенде Болот Аматов менен Болот Жээнбеков менен биригип алып, булар бизден акчаны вымогать этип атат. Кандайча вымогать этип атат экен? Эми кыргызчасын акча талап кылып атат деп атасыз да. Мен кантип Болот Жээнбековдор менен биригип алыптырмын. Ошону далилдеп бере аласызбы? Же мен сизден акча сурап бардымбы? Тескерисинче, сиздер мен ушул материал боюнча кайрылгандан кийин, ошол сиздердин компанияңыздарга баргандан кийин, ар кандай ыкмалар менен материалды чыгартпай коюуну суранышпады беле? Реклама берели, башкача жолдор менен сүйлөшөлү деп кыйытып сүйлөшкөндөрү бар. Ал сиздерден кеткенден кийин дагы материал чыкканга чейин ортого адам салгандарыңыздар бар, ар кандай сунуштар менен. Дагы эмнени айтып атасыз? Мен каяктан сизден вымогать этип атыптырмын? Мен эгер сизди каралоо оюм болсо, мен интервьюга сизге барып, артыңыздан чуркап, жооп берип коюңуз деп жалдырамак эмесмин. Болотмамбет Жээнбековго жооп бербей койдуңуз эле, мына бүгүн кече жооп бериптирсиз сиз өзүңүздүн баракчаңыз аркылуу. Аны да чыгардым. Мен журналисттик милдетимди так аткарып жатам деп ойлойм. Ошол эле Элеманга биз болсо баардык Жаныбек баарын көрсөтсө, ага ынанбай бир тараптуу көрсөтүп мен ынан деп. Ал айтыш керек да, сиз жалган айткан мен чыгара албайм деп туруп. Биз көрсөткөндөн кийин ал баш тартыш керек болчу. Ошону эми бул жер аябай кызыктай да. Эмне үчүн мен сиздер айткан нерсеге ынанып туруп эле баш тартып коюшум керек? Же эмне Бабанов чындыктын символу, же акыйкаттыктын атасы деген статус алганбы? Андай жок болуш керек. Мен Болотмамбет Жээнбековду көчөдөн алып келип эле, же бир көчөдөгү бирөөнү эле алып келип интервьюсун чыгарган жокмун да. Ал мурдагы өнөктөшүңүз болуп атат. Ошол Фрунзенин негиздөөчүсү болуп атат. Жана сот боюнча дагы айтыпсыз. Бизге документтерин алып келип көрсөттү. 1-Май райондук сотунан сиз утулупсуз, Өмүрбек Токтогулович. Шаардык соттон утупсуз. Демек, бир сот болсо дагы чечим чыгарды да, бул деле расмий орган да. Анан эч кандай далили жок дегенди түшүнбөй жатам. Ошон үчүн мен 100% бүгүнкү күндө парламентте колдоп аткан мыйзамды колдойм. Журналисттер сөзсүз түрдө өзүнүн жасаган ишине биз ишкерлер эле жооп бериш керек. Баягын айтып атат окшойсуз, жана жогорку кеңеште ЖМКлар жөнүндө мыйзамдын жаңы долбоору сунушталып жатпадыбы? Эми ал долбоорго чейин эле журналисттер жасаган иштери жөнүндө жооп берип келген. Анан ушул жерден белгилеп коеюн. Сиз мени айыптап жатасыз. Вымогательство, Баматовдор, Жээнбековдор менен биригип алып, менден акча опузалап жатат деп. Ушул сөзүңүз үчүн анда сиз дагы жооп бериңиз.